Стрессовый состоянияга түшүп, жаман болду кызым аябай. Ушу кыйналып өтүп кеткендер бар, кап ушул жерге алып келсем деп өкүндүм да аябай. Ассаламу алейкум. Мен ушу кызымды алып келдим эле ушул жерге 15 күн мурун. Кызым буга чейин ушу турмушка чыгып, анан боюнда бар кезде ошо кыйналып, чочуп жүргөн. Анан баягы аябай мындай терең кабыл албай эле, мындай эле жүрдүк эле. Анан акыркы күндөр уже аябай стрессовый состоянияга түшүп, жаман болду кызым аябай. Анан ушу невропатологдорду чакырып, ушу больницага чейин алып барсамбы деп аябай аракет кылдым, бирок ортодон мен ушу кичине чочуп аткандан пайдаланып, мен ушу өзүм да намаз окуп, кичине шариатка неме кылып жүргөнүмө байланыштуу ушул жакты 1 жыл мурун уктум эле. Менин бир туугандарым ушул жерге ушу Шайлебек устазга келип кайрылып жүрүштү эле. Ошолордон угуп анан мен ушул жерге келишим керек деп ушу медцентрга келдим. Кызым аябай катуу эле состояние, стрессовый состоянияга түшүп калганда алып келдим да. Келген күнү кызым аябай кыйналып келген. Ошол келген күнү устазга кирген күндөн баштап кызым аябай жакшы эме берди да. Уже буяктан чыккандан кийин эле уже башка немеге өттү кызым. Буга чейин аябай жаман болчу, таптакыр биздин сөзүбүздү укпай, стрессовый состоянияга түшүп калган. Баягы стрессовый состоянияны көп эле киши түшүнсө керек эми кандай болуп калган. Анан буюрса 2 жолу келдик, 3 жолу келдик, уже 3-чү, 4-чү, 5-чи келгенде кызым аябай жакшы болуп калды. Келгенден кийин такыр мындай башка дүйнөгө өткөндөй болдум. Мен ырас эле алып кетти ушул жерге. Көчөлөр ушундай жакшы беле, ушундай жарык беле, ушул айтып түшүндүрө албайсың да, ушундай жакшы немеге келдик. Мурда такыр эч кимге сүйлөшпөй, такыр эле түнт болуп, такыр өзүн таштап, таптакыр башкача дүйнөдө жүргөндөй эле болуп калган. Мен ушул жерге келгениме ушунчалык Аллага 1000 мертебе ыраазымын. Дагы да ушинтип укпай, биз сыяктуу кыйналып, бизде эле мисалы үчүн 10 жыл мурун болгон экен. Мен азыр өкүнүп отурам. Канчалаган менин бир туугандарым ушу кыйналып өтүп кеткендер бар, кап ушул жерге алып келсем деп өкүндүм да аябай. Ушул жерге келгенден кийин, келип өзүм көргөндөн кийин. Устазга 1000 мертебе ушу себепкер Алладан ушу себепкер болгонуна 1000 мертебе ыраазыбыз. Ушу билбегендер келип, билип ушул жерге келип, Алланын шыпаасын алыңыздар. Ушул жерге келип, дарыларын ичип, дарыларды да ушу Алладан берген. Мен түшүнүгүм боюнча Алланын берген эң жакшы дарылар экен. Мен ушу мына кызым 15 күндөн бери ушул жерге келип, бир жума ушул жерден дем салуу менен, жанагындай дарыларын ичүү менен аябай өзүнө жакшы болуп келип отурат. Бүгүн дагы ушул жерге алып келип, дагы да Аллага 1000 мертебе шүгүрчүлүк кылып турам. Мындан аркысында буюрса жакшы болот деп ойлоп турам. Буюрса айтып кетерим, ушул жерге келип медцентрдин эң жакшы бир жактары ушунчалык жогорку категорияда тейлегени, тейлөө жагы, ушул жерде адамдарды кабыл алуусу эле адамды ушунчалык айыктырат экен деп бир чет ошол да оюма келди. Буюрса келиңиздер, шыпа берсин Аллахым, ушул жерден дарыланып, айыгып кетсеңиздер. Мен ушу өзүмдүн ушул жашоомдо ошо 100% гарантияда айта алам да. Ушу кызымды айыгып, буга чейин мен агамдын кызы да ушул жерден жакшы болгон. Анан биз баягы көп көңүл бурбайт экенбиз, маани бербейт экенбиз, маани бербей жүрүптүрбүз. Маани берип, көңүл бөлүп, ошол врачтарга деле 1000 мертебе ыраазыбыз. Аларга деле барып дарыланып жүргөнбүз. Бирок баягы химический дарыларга, химический добавкасы бар дарыларга караганда мына Алланын шыпаасы менен, дем салуу менен жана мындай экологически чистый продукцияны берүү менен бул жерде эң жакшы жогорку категорияда дарылайт экен. Алла ыраазы болсун. Алла баарыңыздарга күчтен берсин, дагы сиздерди колдоп турсун деп тилейм.